Бүгүнкү беттеште мен 63 кг салмакта күрөштүм. Бүгүнкү мелдеш аябай жогорку деңгээлде өтүп атат. 1/4 финалда эмеге өзбек балбанына утулуп калдым. Өзбек балбан 3-3 эсебинен утулуп, өзүм катачылык менен утулдум десем болот. Ошо эми Кудайдын буйругу экен 3-орунду алып отурабыз. Акыркы беттешиңиз баары үчүн кызыктуу болду окшойт, ошол жөнүндө туурасында айта кетсеңиз. Акыркы беттешим өзүмдүн эле иним кыргызстандык балбан болду. Ал менен да биз Кыргызстан чемпионатында жарым финалда күрөшкөнбүз. Ал дагы жакшы балбан, өсүп келаткан жаш балбан десем болот. Анын келечеги алдыда деп ойлойм. Эң кайсы беттеш сизге эсте калды, кайсы беттеш оор болду мындай айтканда? Ошо 1/4 финал, чейрек финалдагы кичине балбан менен оорураак болду десем болот. Кичине өзүм катачылыгым болуп калды. Буюрса мындан үстүнөн да иштейбиз эми, буюрса. Алдыда кандай турнирлериңиз бар беттештер? Алдыда турнирлер азыр кичине белгисиз, агайлар жакындаганда өздөрү коет, буюрса. Дайыма эле ушул салмак категорияда чыгып келесизби? Бул салмак өткөн быйыл эле өттүм. Мен мурда жылдары кичине 60 кг кичинекей салмакта болчумун. Быйыл уже 63 кг салмакка өттүм. Мындан ары да ушул салмакта? Мындан ары да буюрса ушул салмакта болосузго. Ошо кыргыз элим, силерге чоң рахмат колдоп бергениңерге. Силер